Салих колбаса азыктары сиздер үчүн ар дайым даамдуу. Айдана, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бийчисиңерби же ырчысыңарбы? Бийлеген ырчымын. Мыкы шоуну бий менен түшүндүрүп бересизби? Кышау. Ушундай болуп калды. Сүйлөшкөн жигитиңиз барбы? Бар. Жок, Аты Акимов менен бүтпөйбү? Бүтөт. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Салам достор, бардык пенсионерлер пенсиясын чогултуп, дүйнө жүзүн кыдырып кетип калычакты. Эң мыкты шоунун кийинки чыгарылышы башталайын деп турат. Бүгүн бизде өзгөчө конок, белгилүү ырчы айым, бийчи айым десек да жаңылышпайбыз. Эстраданын аябай эле татынакай кызы Айдана Дека. Кош келипсиз, Айдана. Жакшы. Ой. Саламатсыз. Кош келипсиз, жакшы. Кандайсыз? Салам деп койду. Үйдө оңойлотуп алдыңызбы? Ооба. Эшиктен балдар подкат кылган жокпу? Жок. Жакшы, бирок район ошондой да. Айдана, биздин формат бир аз үйдөгүдөй, мындай атмосферада үйдөгүдөй болуш үчүн, анан сиз бир аз мектепте окуган кыздай кийинип алыпсыз. Сабактан жаңы эле келдиңиз деп коелу, анан барып тияктан сумкаңызды таштап, үйдөгүдөй кийинип чыгыңыз. Биздин оюбуз боюнча Айдана Дека үйүндө кандай жүрөт деген фантазия кылганбыз. Ошону кийип келиңиз, андан кийин биз интервьюну улантабыз. Айдаганы быйынбы, кайдан алды тыйынды, же күйөө бала кыйынбы дейт. Биздин оператордун аты Бека, бизде бүгүн конокто Айдана Дека. Кош келипсиңдер жолу. Үйдө ушундай кийинесиң, биздин. Ооба, мындай туп-туура таптырсыздар. Туп-туура тап, өзүңдү үйдөн кийим ала кел дегенбиз, ошо алып келген жакшы болуптур. Көпчүлүгүнө эле кызык бул суроо, эмне үчүн Айдана Дека? Ырчылар сөзсүз атын өзгөртүш керекпи же эмне? Жок, өзгөрүш эмес, эми атым өзүмдүкү эле калды. Айдана элемин. Паспорт боюнча деле Дека болгону кыскартылган фамилия кылгам. Фамилияң кандай? Диркенбаева. Диркенбаева? Дереу болбойт. Айдана Дереби. Айдана Дере костюмчан чыгып алды. Жок, ошо Дека деген жакты. Негизи псевдоним ойлонордо сахнага чыгаарда абдан көп ойлонгонбуз. Команда менен анан жөн эле Айдана деп чыгалык деген ойлор болчу. Анан антип айтакты, сиз жана сахнага чыгарарда алдыңыздарда Айдана деп эле бат эле бүтүп калат да, мындай дагы бир уландысы керек болду. Ошондуктан Жетишпей каласың кээде мындай. Айдана Диркенбаевасы уже күтүп калган. Диркенбаева дегенде дагы проблемасы абдан көп болду. Анткени ведущийлерге Диркенбаева деп айтсаң, концерт аябай эме да, шум мындай ызычуу да, ал жерде Диркенбаева десең сахнага чыгып Эркенбаева деп ар нерсени айта беришет. Ошондуктан ошо Дека деген абдан жакты, ойлонуп атып Дека деген псевдонимге токтолдук. Мен деле өзгөртөйүн бүгүндөн баштап. Мыктыбек Мукаев эмес, Мыктыбек Мука деп. Мука. Сон болот экен. Же болбосо Мыктыбек Ун деп койгу. Сен точно суу ичпей элесиң, Всё болду, мунуңарды ичпейм. Бул эмне жаныңда? Жалгызсырабайын деп жанып алган койду. Жалгызсырабайын деп? Бул абазбы? Бул эме? Жумшак оюнчук. Билбейм, силер бердиңер го. Ушундай элестете турбайсыздар, оюнчук менен жүрөт. Аты ким негизи? Өзү да маанайы жок отуруп аткан. Бул менен деле сүйлөшүп коюш керек окшойт. Мунун аты Мука. Мука? Подождите, слишком много смеюсь. Это нормально. На Мука. Бутылышык Мука. Жөн мен чоң атамдан антпе. Мука эмес аты. Негизи сага мындай. Коёнду өзү окундурушпу башка. Всё, давайте. Мунун табытчы. Башка деп айтайлык. Койчу, тарынып алган киши деп ары карап отуруп. Сен отурсаң.
Негизи сага мындай концерттерден болобу же кайсы бир жерлерде выступление кылгандан кийин ушундай көптөгөн белектер, гүлдөр, жеңил оюнчуктар көп келет болуш керек. Ооба. Эң эсте калган көрөрмандардан келген белек кандай болду эле? Гүл жергесине барганда ошондой эле негизи эле кичинекей кыздар, кичинекей балдар белек тартып алса бир башкача өзгөчө мындай мила көрүнөт го. Анткени мындай багыштар акча чогултуп, ошол нерсени алдырат да, же болбосо акча чогултпаса дагы ата энесинен сурап эми Же уурдап тук. анан менин сүрөттөрүмөн эме кылып, коллаж жасаптыр. Сүрөттөрүмдү баардыгын чогултуп WhatsAppка жөнөтүп койдук. Жок. Ошо эң биринчи клиптеримен баштап, биринчи сахнага чыгып баштаган бүт ошолордун баарын коллаж кылып, чогултуп, анан мындай 2014-2015 деп ушундай сон кылып туруп, сон рамкага киргизип туруп, андан тышкары альбом. Барлыгы эле биздин көрөрмандар сөзсүз суроону сурашат да. Мен деле сурайын дегенде эле каалым жок, бирок ошону сурап атышат да. BMW-ны ким белекке берди? Туулган күнүңө. Баарына эле жооп береттим. Ата энем жана ошо агас болуп биргеликте чогуу мага вообще сюрприз кылып белек кылышты. Достор, азыр сиздер үчүн бир аз керектүү маалымат. Мен силерге баланс KG тууралуу айтып бермекчимин. Бардыгыбыз билгендей мындай тиркемелер өтө көп. Бирок баланс KG башкалардан өзгөчө. Тиркемени ачканда дароо эле сиздин балансыңыз көрүнөт. Бул жакта сиз коммуналдык төлөмдөрдү, байланыш, интернет жана башка кызматтарды төлөй аласыздар. Эгерде сиз акча которгуңуз келсе, тиркеме аркылуу эми бат эле которсоңуз болот. Мисалы сиз студентсиз, үйдөгүлөрдөн акча алып же салып туруу эми оп-оңой. Анан дагы мунун баары эч кандай комиссиясыз жана кезек күтүп да кыйналбайсыз. Эч кимге айтмай жок, балансты каяктан толтурууну эч кимге эле түшүндүрүүнүн кереги жок да, туурабы? Каалаган эжекенин магазинде же болбосо терминалда токтоп турсаңар болот. Менин сиздерге сунушум, жаңы технологиялардан коркпой, алар менен достошсок, жашообуз бир аз жеңилдеп калат. Баланс KG, төлөмдөр оңой жана бат. Жаңы унаалуу болушу менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аябай сүйүнүп атабыз. Съемкадан үйгө жеткизип коелу. Макул. BMW-ны аябай жакшы көрөм, негизи эле машинага аябай кызыгам дейсиң. Азыр бизде бир аз текшерүүчү мындай оюн болсун. Ошол машинанын тетиктерин көргөзөбүз экрандан. Ошону сен айтып беришиң керек да, бул эмне тетик экенчи. Кеттикпи? Макул. Эме аккумулятор. Туура. 1 балл. Бул эме. Неме? Цепочка деп коесуң. Жок, эме кичинекей эмелер тоголуп азыр. Жаш балдардын шакеги. Жок, ушундай майланып калышат го тетиги эме тоголоктор. Унутуп атам. Билбейт экен, бирок көргөм. Мылтыктын оогу деп коесуң. Жок. Бул эми подшипник беле? Подшипник. Буну точно билбейм. Эме дөңгөлөктүн диски? Тормоз бул, тормоз. Жана менин досум деп коесуң. Тормоз диски дейт. Билбейм. Винтик какой-то. Неме го жана тайминг чеккендин баардыгы. Прикуриватель. Бул свечка. Тутандыруучу чырак дейт. Кыргызчасын жаттап алайлы. Тутандыруучу чырак. Кереги тиет. Чырагым деп. Билбейт экен буну. Бул неме? Жанагы бампердин өйдө жагында бир аз өйдөрөөк жагы. Вентилятор эме, фильтрбы? Жок, жана суу куят го. Суу куят го. Могу немелер турбай, ошонун ичине суу кирет, анан ысыйт. Кондиционер? Жок. Ремень? Жок, неме жанагы бар го? Эмнетичи эле? Радиатор. Радиатор. Бул да неме? KG Pop'тун немеси, свечкалары деп кой. Билбейт экен, бул дагы бир винтиктер окшойт. Бул неме да? Амортизатор. Ручканы. Болду. Бул кара экран. Бир аз дагы болсо жакшы билет экенсиң мага караганда. Ошо биз бардык келген конокторго мындай гүл берип, неметебиз да кыздаргачы, анан сен келип калганыңа атайын мындай керектүү белек берели дедик. Мына машинаңы мындай аромат жакшы чыгарып турган мындай өзүңө жаккан мындай, өзү дагы свети дагы ошондой мындай. Сонун үчүн розовый. Чоң рахмат. Ошо. Как раз алайын деп аттым элем. Алайын деп аттың беле? Анда акчасын бизге өтүп кой дадык. Оюн бар. Бат-баттан деп аталат. Мен сага бир суроолорду берем. Сен эки вариант болот, экөөнүн бирөөсүн бат-баттан тандашың керек. Кээ бир жерде мындай кененирээк кылып айтып берсеңиз болот. Ырдоо же бийлөө?
Нырдо. КТРК музыка же суперинфо? Музыка. Инстаграм же WhatsApp? Инстаграм. Суперинфо же Инстаграм? Суперинфо. Калп эле бул жерден суперинфону тандап коеюн дедиң да. Жок, чынында эле суперинфо. Конор же Макгрегор? Конор жамай андай татуировкасы бар эле астында, Конор анда. Негизи Конор Макгрегор экөө бирлик иште. WhatsApp жөнүндө сөз болсун. Азыркы учурда WhatsApp'ыңды ачып туруп, WhatsApp'та кандай группаларың бар экенин айтып бере аласыңбы? Шоу биз кийже деген күнүгө жазышат. Бул жерде жалаң ырчылар. Мен бийчилерим, Decadence деген группа. Андан кийинки ошо презентация деген группа экен. Ошо 4 эле группа барбы? Жок, толтура баарын окуп отурсам азыр бүтүп калбайбы? Көрөлү да, мүмкүн кызыктуу группалар бар. Макул. Тамада ырчы бийчилер деген, команда Star дегендер, Тумар деген, музыка деген, Негизи Жети өгүздүн жылдыздары деген бар экен. Жети өгүздүн жылдыздары? Ооба. Канча үчөңөрсүң? Жок, айтайбы канча экен? Жети өгүздүн- 18. 18? Ага. Кимдер бар? Кайрат Жети өгүздүн Кыргыз. кимди тааныйсың? Кайрат Кыргыз. Жаңы Мырза, Динара Акулова. Дагы. Биякта мынтип эле турган смайлик экен. Руслан дейт, Анжер, Кускаков, Сергис, Экөө эле жылдыз го биякта. Ильяс, Ильяс Андаш, э? Арсен Тынчтыкбеков, Гүлбара, Альхамдулилла деген, Алтынай. Анан мен. Ошо. Жакшы. Жети өгүздүн сүрөтү турат. Жети өгүздүн жарылган жүрөк, э? Ооба. Мен да ачып коеюн анда, түптүн жылдыздары деп. Атамды кошкоюн. Ооба, бул Акыя Батл биринчи жолу мыкын үйүндө болуп жатат. Биздин МСлер менен тааныштырып кетели. Сол жактагы МС атыңызды айтып коюңуз. Мыкы эйкей гөлдүк кескелдирик, любойун айрымда жилик-жилик. Изучу берип коюңуз, изучу. Оң жактагы МС атыңызды айтып Айдана экей, кызыл чач, баары болот бизде вачач. Вачач, изучу. Чучугалак боюнча биздин биринчи МС кескелдирик. Оң жагында теке, сол жагында теке, ушу турган Айдана өзүнчө эле ой соке. Акыя. Оң колумда көбүчкөн, сол колумда көбүчкөн. Ушул турган мыкы мерген турган менен өбүшкөн. Акыя. Катуу болду, да. Үйүмдөгү куруучулар күнү кечке кум элет. Ушу турган Айдана жигитинин мээсин жейт. Акыя. Изучу. Суу түбүндө бүлдүркөн, жулуп жесем аппачу. Сага окшогон балдарды көргүм келбейт, не хочу. Айдананын чачтары бир айда бир өрүлөт. Жакыныраак карасам, какаштары көрүнөт. Бардык берген сурооңо дароо эле мен жооп табам. Эгер жиниме тийсең, муштум менен бир чабам. Катуу. Изучу. Оң бутумда шлёпка, сол бутумда шлёпка. Ушу турган Айдананын бетинде 2 тонна шпаклёвка. Катуу болду. Акыя Батл бул мелдеш. Ушул турган мыкы настоящий кодопеч. Акыя. Ооба, Акыя Батл ушу менен соңуна чыкты. Азыр силердин кол чабуулары менен кимиси жеңүүчү болуп чыкты аныктайбыз. Кызыл чач. Гөлдүк кескелдирик. Жезде рахмат. Урматтуу достор, биздин Акыя Батлда бүгүн жеңүүчү болуп Айдана a.k.a. Кызыл чач аталды. Изучу. Мыктыбек. Тарых фигнясы болду. Тарых фигнясы. Акыя Батл көрүп туруңуздар. Салих колбаса азыктары сиздер үчүн ар дайым даамдуу. Элестетели. Мисалы сага эртең колуңа миллион сом берип койсо, эмне кылат элең? Биринчи эле мага бир көйнөк алып бер. Мен билбейм, эми албетте ар бир эле
Мүмкүн бир кыялың бар ошого мындай каражат жетишпей атат же бир нерсе Жок. көрөт болсун. Кыялым албетте көп, бирок мен ошо жана башында эле айтып кетпедим. Каалоо болсо, ошо кыялдар аткарылганга бат эле депчи, каалоо эле болуш керек да эң биринчичи. Анан ошондуктан кыялдарым абдан көп, каалоом абдан чоң, ошондуктан ал нерсе сөзсүз түрдө болот деген ишеничтемин, Кудайым буйруса. Мындай асмандан түшкөн акчаны мен ойлойм өзүңө короткон бул туура эмес болуш керек депчи. Эми асмандан миллион сом түшүп калса сөзсүз түрдө аны Асманга жөнөтөм кайрадан. жок, благотворительностька кетиресиң да, кайрымдуулукка. Мен ойлойм ошондой эле болуш керек деп. Анан кайсы бир чайсын кайрымдуулукка, кайсы бир чайсын мен ойлойм бир ошо шоу бизнеске мындай бир салым кылып, бир нерсе, балким бир концертный зданиянын ремонтуна акча жетпей табы балким, же ушундай сыяктуу нерсеге бир ошо Жакшы мындай элге маданият жага турган. элге жага турган бир нерсесине да керектүү нерсеге салмакмын. Маанилүү. Жарымын кайрымдуулукка кетип. Анан ошо сен чачыңды жасап бермек. Чачым эмне жасап коет? Нормально турат го. Тамаша. Же жанагы кей-поп дегенде боёп ийин деп атасың мен чачымды. Көк түсөт, өңгө оямап. Тамаша. Жакшы. Кел спорт этебиз. Эгер могу экөөбүздүн выпускубуз ушул чыгарылыш миллион просмотрдон ашса, мен көк чачымды көккө боёйм. 1,5 миллион кылабыз. Не, миллион. Давай кет. Мелдешебиз, э? Ооба. 1 миллиондон ашса, мен кечки Инстаграмга кирсем, көрүп койгула деп. Миллиондон ашса мен чачымды көккө боёйм. Сен өзүң боёп бересиң. Сүйлөштүк. Көккө эмес, мындай жарашкан цветке боёбойлу. Кызылга. Мына жакында эле Юсупов кызылга боёду го, Юфрайымдагы бала. Кызылга боёбуз. Кызылгабы же? Кып-кызыл. Сарыга эле. Кып-кызыл. Ладно, кеттик. Көк же кызыл, э? Комментарийден жазгыла, көкпү же кызыл? Ошо мелдештик анда. Каалаган цветке же кандай? Көк же кызыл. Комментарийге жазгыла, кайсыл цвет мыкыга жакшыраак жарашат, көкпү же кызылбы? Эгер миллиондон ашса, жаңы жылга чейин. Эми Жаңы жылга чейин канча убакыт бар? Декабрь. качан чыгат бу? Эртең чыгат деп го. Жаңы жылга чейин. Эми давай Давай мындай болсун. Менин туулган күнүм 23-январь, 23-январга чейин болсун. Макул. Эгер миллиондон ашпаса, мен чачым боём. Эгер ашпай калса, эмне кылабыз? Ашпай калса, Дөңгөлөгүң жарып кетейин деп коебуз. Ашпай калса, эми сен любой күн. мен чачымды кызылга боёйм. Полностью. Көкпү, кызылбы, разница жок. Ашпай калса, э? Ашпай калса. Давай кеттик. 23-январь. 23 январь. Туулган күндө кызыл чач менен келем. Атайын конфеттер бар. Бир эле конфеттин ичинде бирөөсү жакшы даам, экинчиси аябай отвратительный жаман даам болот да. Ошол оюнду ойноп көрөлү. Даярсың, э? Даярмын. Мунусун тегеретели азыр кеттик. Лайм, анан жана баткак бар го. Лайч, көчөдө суу туруп калат го. Ошонун даамы экен да. Могу, э? Жо муну. Жок, мунуку мындай. Мындай. Намогу бар, ушул. Сода. Меники сонун экен. Баткак келип турбу? Бала кезде істеп кеттім. Эми сен тегерет. Кокос же испорченное молоко, же бузулган сүт деп турат. Мен тактык неме өңдөрдү билбейт экенмин да. Бузулган сүт. Быштак да, Геде болот го, холодильниктен сүт алып чыгып, бузулган жокпу деп ичип көрөсүң го. Бузул Сен холодильнигиң бар турбайбы деп калат. сразу эле уйкунан барып эле энип алам. Таптаза эч качан бузулбайт. Уйкунан энип аласың. Ужас. Бул эме пудинг же болбосо эме иттин тамагы деп турат. Ит жылында төрөлгөм, иттин тамагы келсе эч нерсе болбойт ма? Сага келсин, ма пудинг келсин, а? Пудинг деген итпи жана? Шоколадный пудинг, бирөөсү иттин тамагы. Меники шоколадный пудинг. Кандай экен? Иттер мендей эле тамактанат го деп койчу. Азыр мындай серьезный кылалы. Сен мага каалаган цветтен ушактан 3тү тандап бересиң, мен да сага ар кандай цветтен 3тү тандап берем. Үчөөнү тең бир убакытта озго салып туруп,
Ким до конца жесе ошо утат. Могу эме бузулган эме сүттүн жыты. Бузулган кыз да кой. Сүттүн эмеси жаман экен. Анан кийин наугат эле коем эле. Жалаң актарган. Кимдин тиши деп кой. 1, 2, 2, 3. Зумя пасто. Тооктун богу. Койдун шилекейи. Мага жана шоколадный пудинг месеме келипти. Иттин тамагы. Жей алган жокмун. Жана сонун нерселер келди. Ловис деген сагыз келди. Эгер эми ушактар кетип атат да, мен көп деле ишене бербейм да ушактаргачы. Мүмкүн, допустим да, эгер мүмкүн үйлөнүп калдыңар, бир аты X деген киши мененчи. Анан экөөңөр үйлөнүп калсаңар, Нурлан Насип менен Асил Кадырбековдой болуп стадиондо чоң той бересиңер, мындай той концерт. Мен айтып атпайбы, мен негизи дайыма эле айткан, ушинтип эле айтып келем. Кудай буйруганы болот. Эч качан астыга жүгүрбөш керек. Мен азыр оюнум бар, бардыгы 16 ноябрда концертим боюнча. 16 ноябрь. Концертиң жакшы өтүп болсун. Рахмат. Ийгилик. Анан Аваз Акимов экөөңөр дуэт ырдайсарбы? Бул жөн эле мындай эле. Концертный программа азыр такталып атат. Такталып атабы? Ошондуктан мен да азырынча билбейм кандай дуэттер болот, кайсы номерлер болот. Менин кайсы ырларым кирет, ал нерсе бүт менин продюсериме суроо. Бизде койсун. Ал поручи ким? Ал поручу? Аны дагы бүт. Тетиглемес. 16 ноябрда бардыңыздарды Айдана Декан концертине чакырабыз. Келгиле, келбесеңер айтып коеюн. Билет сатып берем деп койчу. Концертиң ийгиликтүү өтүп алсын. Биринчи тушоо кесүү концерт дегенде аябай толкунданып жатсаң керек. Баары жакшы болот. Коркпо. Хотя бы бир 500 киши келет деп койгой. Тамаша. Келген ар бир конок биздин көрөрмандарга кандай бир белек ала келет. Сизден кандай белек бүгүн? Ырымда эле концертиме жакын ушундай календарь чыгарып койдук. Ушундай өзүмдүн сүрөтү менен. Сен өз каалоо тилегим менен календарь чыгарып, ошо кандай десем, ырымдап ушу календарь эң биринчи менин жашоомдогу чыгармачылык жашоомдогу календарьым. Ошондуктан ушундай календарь белеки болот. Анан өзүм жакшы көргөм, эми азыр сууктар келе атпайбы, азыр кыш болот. Кулактар дайыма жылуу жүрүш керек. Өзүм колдонгом, бирок 1-2 жолу эле таккам. Аябай жагат мага ушундай сонун жылуу наушниктерди. В общем, кыздар утат экен да, балдардан Айдананы кулакка таккычын тагып алып эшикте жүрсөөр. Элдер эмне дейт? Биринчи концертине арналган календарин жана ошондой эле кулакка таккычын утуп алам десеңиздер, ушул видеонун алдында YouTube'дагы 1-1 ТВ каналыбызда Айдана Деканын Бийле деген ырында паракита макита деген сөз бар, түшүнүксүз. Ошол паракита макита эмнени түшүндүрөт? Ким эң күлкүмүштүү, эң оригиналдуу вариант жазса, ошол кулакка таккыч жана 2 календарь утуп алат. Сиздерди баарыңыздар алдына жадыргыла. Жазгыла, түшүндүңөр да? Сага дагы жолу чоң рахмат. Айдана ийгилик. Неме баса бичилер кантип салымдашат? Ошентип коштошуп койбойбу аягында? Узун шым кийип алышып. Это как давно не в моде надавать, типа как эмедеги Step Up дагы. Не болуп кетти? Ушундай. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты курт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнө жан дүйнөң өзү, бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо, бал менен өтө жашоо. Чын жүрөктөн сырдашуулар, бирге жетебиз ашууга, кызыктуу дүйнөгө кирип келген конок сырдашуу.